Жакшынын шарапаты демекчи, жакшы адамдар бар үчүн жашоо бир калыпта болуп, жер өз огунда айланып турган сыйт. Анда биздин сөз ырычы, комузчу, ошону менен катар бир канча шакирттердин сүйүктүү устаты Азиз Батыров тууралуу болсун. Ал өзү жаш болгонуна карабай, жеке чыгармачылыктан тышкары студенттерге бир канча жылдан бери сабак берип келет. Бүгүн болсо өзү демилге көтөрүп оңдоо түзөөдөн өткөргөн бөлмөсүн өзүнүн кесиптештери менен биргеликте ачылышын жасап отурат. Денсаулыктуу болуп, ушул жерде бактылуу өмүр сүргүлө Биз жаңыдан жасаткан кабинетибизге сиздер чындыгында алгачкы коноктордунуздар. Ошондой эле негизи бул кабинетти жасатуудан максатым бул же бир мактануу же өзүмдү көргөзүү эмес, албетте, бирок адамзат көз өтсө дүйнөдөн эл эмгектен эскерсин деген макалыбыз бар кыргыз элинде. Анан эми деги эле бул жакта студенттер кирет, чыгат, окуйт, деги эле студенттерге жакшы шартта сабак өтүүнү кааладым. Жетекчилердин айтымына караганда, Батыров кесиптештер арасында кадыр барктуу, идеяга бай, ошону менен катар жаңыча көз караш менен ой жүгүртүп сабак берген мугалимдердин катарын толуктайт. Жаш болгонуна карабай, окуу жай арасында бир канча демилгелерди көтөрүп, талыкпай эмгектенип келет. Балдарды тартканды билет да. Татнакка ошо биринчи күндөн келип эле ошо бизге канча адамдар уже көп жылдан бери жүрөт, бирдеме бир жасап койсо аны бар даңазалап мен жаздым дейт. Бул ошол кабагым кашым дебестен дили менен жасап, акырын мына скромность деген бар да, орусча айтканда. Ошонун бардыгын бүтүрүп туруп анан кийин мына эжем анан көрөсүзбү? Мен ошо ошко апарайынбы деп ансамбль түшкөндөн кийин анын баарын татнакка кийгизип балдарына, кыздарына билет алып берип, анан уруксатпы мен апарып ошко апарып концертке апарайын деп. Ушунча таң калып калдым да, анткени башкаларды айтып атып, суранып атып жазып атпасың. Өзү эле келип эле бир жарым жылдын ичинде болгон жок, келгенде эле бат эле ошондой ансамбль уюштурду. Конечно, татнакай кыздар алегече ыраазы. Жамгыр менен жер, бата менен эл көгөрөт дегендей, ырчынын куттуу бөлмөсүнө аксакалдар бата берип, алдыдагы иштерине ийгиликтерди каалады. Нурзада Тынаалы кызы, Күмүшбек Куттубеков, Таңкы СТВ.